Саламатсыздарбы? Менин атым Назира. Хамиля Мамбетова. Мен бүгүн сиздерге Forever Aloe Vera компаниясындагы Vital 5 деген базовый продукция боюнча айтып бергим келет. Бул Vital 5 деген эмне? Бул мына 5 элементтен турган продукциялар. Мына. Биринчиси сок. Бул соктон 4 туштук болот. Vital 5 программасында биринчиси. Экинчиси RG+. Жана үчүнчүсү Active Pro B, төртүнчү рыбый жир, Arctic Sea жана Daily витаминдери. Булар боюнча эми кеңири токтолуп айтып берейин. Бул кеңири токтолуп айтып берейин. Биздин компанияда 1700дөн ашык окумуштуулар иштейт. Жана ушул окумуштуулар организмге туура очищение, туура пайда алып келе турган кылып, продукцияларды базасы менен базовый кылып, ушулар өздөрү бир неге келишип, ушул 5 продукцияны эң керектүү 5 продукцияны айтышкан. Бул деген адамдын организмине өтө керек болуучу 5 компоненттер. Эң биринчиси мына желтый сок, сары сокубуз. Барбаденс Миллер деген сок боюнча өтө кеңири билебиз бул компания боюнча. Эми бул сок 1 литр сок болуп эсептелет. Ушул соктон Vital 5 программасында 4 штук бар. Бул эмне кылат? Бул өзү эмне? Бул натуральный алоэ Барбаденс Миллер сортунун таза 4 сааттын ичинде куюлуп калган натуральный фреш согу. Мына бул ушул крышкасы, мына вакуумный крышкасы ачылгандан кийин холодильникке сакталат. Ошого чейин ушул посудасында, идишинде өзүнүн качествосын жоготпой сакталып турат. Бунун ичинде 200дөн ашык компонент бар. Адамдын организмине өтө керектүү компоненттер бар. Минералдар бар. Аминокислоттар бар. Минералдардын 20 минерал, 18 аминокислот, 12 витамин бар. Бул биздин ар бирибиздин организмибизге өтө керектүү. Бул биринчи эмне иш аткарат? Бул именно кишечниктерди, ичеги карындарды тазалап отуруп, клеткаларды кошо тазалап отуруп, организмдеги шлак токсиндерди, биздеги мына жеген тамагыбыз менен кирген экологиядан таасир эткен бүт зыяндуу нерселердин баардыгын организмден чыгарып отурат. Биринчи бул Vital 5 ичип баштаганыбызда сөзсүз ушул соктон баштайбыз. Бул сокту биринчи 3 күн, 4 күн только ушул гана, жалгыз гана ушул сокту ичебиз. Дозасы аздан баштайбыз. Эң биринчи, эгерде возрасы чоң адам болсо, эң биринчи 3 кашыктан баштайбыз, 3 крышкадан баштайбыз. Андан кийин азанда, кечинде ачкарын ичип отурат. Азанда эртең менен ачкарын, кечинде тамактан кийин төшөккө жатарда перед сном ичилет. Сөзсүз суу менен кошуп ичебиз. Буну мына крышкасы ачылгандан кийин сөзсүз холодильникке сактайбыз. Бунун ичинде живой молекула болгон үчүн бул ичиндеги мякоттар тунуп калбаш үчүн холодильниктен алганда сөзсүз чайкап туруп, анан кийин ушуну куюп, буга кааласаңыздар сууну кошуп ичебиз. Болбосо бунун аркасынан сөзсүз суу ичебиз. Буну эмне үчүн сууну кошуп ичебиз? Бунун составында сапонин деген зат бар. Бул деген как мыльный средство деп коет, мындай самын сыяктуу организмдеги шлак токсиндерди жууп тазалаган үчүн ошол менен кошо сөзсүз суу ичишибиз керек. 3 күндөн кийин, 3 күн, 4 күндөн кийин анан башка продукцияларды кошо баштайбыз. Одан кийинкиси биздин экинчи продукциябыз бул Active Pro B. Бул Active Pro B деген эмне кылат? Бунун ичинде 6 живая тирүү лактобактерия, бифидобактерия бар. Бул именно ичеги карындардын жоон ичегидеги пайдалуу бактерияларды жогорулатып,
ушул биздин жеген тамагыбыз менен медицинский таблеткаларды көп ичкенде биздин пайдалуу бактерияларыбыз, полезный бактерияларыбыз жоголуп, иммунитеттерибиз начарлап отурат. Ошолордун баардыгын восстановить эте баштайт. 6 штаммдагы 8 миллиондон ашык лактобактерия, бифидобактерия бар. Бул именно жоон ичегиге барганда жарылып өзүнүн функциясын аткарат. Ашказанда эрибейт, ичке ичегиде эрибейт дагы, жоон ичегиге барганда жарылып, ошол жерден баштап өзүнүн функциясын аткарып, биздин иммунитетибизди көтөрүп, биздин лактобактерия, бифидобактериялар өздөрүнүн жумушун аткарып, биздин организмибизге өтө пайданы келтирет. Буну кайсыл убакта ичебиз? Сөзсүз только кечинде ичебиз. Эгерде биз өтө медицинский таблеткаларды көп ичип жүрүп, ден соолуктарыбыз хронический оорулар менен көп ооруган болсок, буну эрте менен анан кечинде ичебиз. Эгерде ден соолугубуз чың эле болуп, профилактика катары иче турган болсок, только кечинде мына сокко кошуп, сокту дозасы уже 3 күндөн кийин постоянный 50 граммдан ичебиз. 50 грамм сокко сууну кошуп ичкенче мынадан бир капсула, булар капсуласын ушуну ичебиз. Алдын алуу үчүн нормальный организми чың адамдар профилактика үчүн только кечинде ичилет. Ал эми серьезный оорусу барлар эрте менен кечинде ичебиз. Сөзсүз ушул менен кошулуп ичилет. Одан кийинки биздин продукциябыз мына Артекси. Бул омега 3, омега 9 деген рыбый жир деп айтып атам. Бул мынандай сары капсула. Бунун ичинде омега 3 жана омега 9 бар. Бул омега 3 жөн эле балыктын майы болбостон, бул компания ушунчалык качествосы жакшы кылып ойлоп тапкан. Балыктар көп, бирок именно деңиз деңгээлинин түбүндө өтө глубоко морей деп коет. Деңиз деңгээлинин өтө түбүндө жашаган лосось, анчоус, бүт балыктардын, бир нече балыктардын түрлөрүнүн ичинен именно алардын булчуң эттеринин, хрящтеринен алынган май болуп эсептелет. Бул жирный кислота болуп эсептелет. Жана ошого кошулуп, бунун составында оливковое масло, зайтун майы деп коет. Оливковое масло бар. Ушул экөө салынгандагы бул эң негизгиси кандын составын тазалап, биздин мына кан тамырларыбызды кеңейтип, жүрөктүн иштешин, кандын айлануусун жакшыртып отурат. Бул жалгыз гана кандын составындагы холестериндерди, тромбторду тазалап эле жөн калбастан, бул биздин эске тутуубузду жакшыртат. Бул биздин тырнактарыбыздын өсүшүн жакшыртат, биздин чачтарыбыздын өсүшүн жакшыртат, биздин мына терилерибиздин кургап, шудурап, бир нерселер чыгып кетпесин жакшыртат. Бул өтө биздин менталитетке, биз балык жебейбиз, биздин менталитетибизге өтө керектүү продукция болуп эсептелет. Бул биздин ар бирибиздин столубузда туруш керек. 120 таблеток, эрте менен 2 капсула, кечинде 2 капсула, после еды, тамактан кийин ичебиз. Биринчи ичкенде бирден баштап, 1 капсуладан баштап ичебиз. Анан суточный дозасы 4 капсула. Азанда эрте менен тамактан кийин 2 капсула ичебиз. Кечинде ужиндан кийин 2 капсула ичебиз. Андан кийинки айта турган продукциябыз мына Аржи, L-аргинин, Аржи плюс. Bunun составында L-аргинин бар, bunun составында оксид азот бар.
ушул продукцияны ойлоп тапкан биздин Ферет Мурат деген окумуштубузга ушул продукцияны ойлоп тапкан үчүн, ушунун составындагы нерселерди ойлоп тапкан үчүн Нобелский сыйлыкты 2 жолу берген. Бул эмне кылат? Бунун ичинде аминокислоталар бар болгон үчүн, бунун ичинде жалаң фрукт, ягодалардын жыйындысы, бул оксид азот жана L-аргинин бар. L-аргинин деген бул эненин ууз сүтүнүн күчүнө тең болгон элемент болуп эсептелет. Бул адамдын организминде кандайдыр бир деңгээлде возраст жогорулаган сайын L-аргинин азайып, почти жоголуп отурат. Ушу L-аргининди биз ушуну ичкенибизде восстановить этип отурабыз. Мындайча айтканда, бизде айтат го, мисалы 25 жаштан кийин жаңы клетка жаралбайт деп. Ошол сыяктуу эле бизде L-аргинин эненин ууз сүтүнөн алган, бизге керектүү витаминдерди алган нерселерибиз биздин 23 жаштан кийин, 30 жаштан кийин азайып, почти жокко эсе боло баштайт. Ушул L-аргинин бул жалгыз эле аминокислот болуп эсептелбесем, бул организмге өтө керектүү. Бул настроениябызды көтөрөт, ачууланып, болор болбос нерсе жеңибиз келип, настроениябыз бузулуп, урушкубуз келгендердин баардыгын токтотуп отурат. Жана бул настроенияны көтөрбөстөн бизге энергия берип, дем, күч берип, чарчабай, күчтүү боло баштайбыз. Жана бул эркектердин потенциясын көтөрөт, аялдардын ар бир гормональный нарушенияларына дагы таасир этет. Бул кандын ичиндеги вирустарды тазалап, кандын ичиндеги кандын ичине оксид азот, кислород берип отурат да, кандын айлануусун жакшыртып, бизде инфаркт, инсульт деген оорулардын алдын алабыз. Сөзсүз буну бардыгыбыз ичишибиз керек. Буну биринчи ичип баштаганда бунун ичинде 30 түрлүү баягы одноразовый кофелер бар болот го. Ошол сыяктуу пакеттерде 30 пакет болуп эсептелет. Только күнүнө эрте менен гана ичилет. Бунун ичкендин биринчи бир пакетте, ошонун ичинде бир пакетте биринчи ичкенибизде мына сокко кошуп, эрте мененки сокко кошуп, 50 грамм сокко биринчи ошол пакеттин 4/1 бөлүгүн кошобуз. Ошону кошуп, үстүнө суу куюп, 2 мүнөт аралаштырып, тынбай аралаштырып, анан кийин залпам ичпей, шимирип ичебиз. Бул энергия берет, бул кандын составын тазалайт, бул биздин жүрөгүбүздүн иштешин жакшыртат. Бул айтып бүткүс организмге өтө сонун пайдасын тийгизет. Простатиттерге жакшы, кандын составын тазалаган үчүн кандагы вирустар бар, гепатит С, туберкулезный ооруларга, өтө кандын составынан кетпей турган вирустар бар ооруларга өтө жакшы болуп эсептелет. Жана бул Нобелский сыйлыкты жөндөн жөн алган эмес. Оксид азот кандын составына кислород берип отурат. Биз буну убагында, мына коронавирус убагында бир соп, бир ар жыгылып, өтө сонун адамдарга пайдасын айтып, пайдасын айтканыбыздан адамдар алып пайдаланып отурушту. Одан кийинки эң небиз мына бул D витамини. D витамини азыр мындай сүйрү таблетка болуп эсептелет. Сүйрү таблетка. Бул D деген витаминибиздин ичинде 56 түрлүү витаминдердин, комплекстүү витаминдердин жыйынтыгы бар. Мына бул сок шлактарды айдап, токсиндерди айдап, ичибиздеги мусорлардын баарын чыгарып отуруп, мына бул восстановить этет. Мына кандагы вирустардын баарын чыгарып отуруп, бул болсо биздин каныбыздын согушун, жүрүшүн жакшыртып, кан тамырларды кеңейтип отуруп, ал эми мына бул D витаминибиз. Бул организмге баягы мусулдардын баары чыккандан кийин ордун толуктай турган
витаминдердин жиіндісі. Bunun суточный дозасы 2 таблетка, азанда 1 таблетка içeriz после еды и кечинде 1 таблетка içeriz после еды. Bunun içindeki 56 vitamin bu daily деп аты англисчеден которгондо адамдын организмине керек боло турган, bir günde керек боло турган витаминдердин жиіндісі. Суточный дозасы витаминдердин жиіндісі 2 таблетка. Барыңыздарды ушул Vital 5 программасы менен өзүңүздөрдүн очищение организмин башташыңыздарды сунуштайт элем. Себеби биз кыргыздар бир сок эле ичсем эмне болот, анан ичип мунун ичпей койсок эмне болот деген суроолорду көп беребиз. Ол жеринен бизге өзүбүздүн организмибиздеги тезирээк тазаланып, восстановить этип кетишине өзүбүз артка тартып, ары акчабыздын дагы экономдойм деп отуруп көбүрөөк акчарды кетиребиз. Ушуну биринчи айында ушул Vital 5 программасын биринчи айында ушул комплексно ичип, экинчи айында кайтадан ушул обострение берип, ушуну ичип баштаганда айтып коеюн, обострение берет. Ооруган жерлериңиздерди оорутуп, бардыгын не алып отурат. Совсем ооруп жатып калбайсыздар, бирок контролдоп бардыгын айтып турабыз. Ушул биринчи айда очищение организма болуп эсептелет. Адамдын организминде толук кан айлануунун толук тазалануусу 90 күндөн 120 күнгө чейин. 90 күн, 120 күн биз ушул алоянын продукциясын пайдалансак, биз өзүбүздүн ден соолугубузга өзүбүз кам көргөн болот элек. Бардык маалыматтар боюнча дагы кеңири айтып берем. Булар боюнча дагы окугуңуз келсе, менин YouTube каналыма подписаться болуп, жана кас басып койсоңуздар, кошумча дагы башка маалыматтарды ала аласыздар. Менде бир нече маалыматтар бар. Кеңири суроолорду берсеңиздер, астында телефон номерим жазылып турат. Любой убакта жооп беришке даярмын. Бул программаны мен ойлоп тапкан жокмун. Бул программаны 1700 окумуштуу изилдеп, туура кылып, базовый кылып түзгөн. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.